ректордун кубогунда мыкты оюн көрсөткөнлүгү үчүн Жоомарт уулу Жайнак сыйланат. Ош технологиялык университетинде ректордун кубогу спорттук мелдеши жыйынтыкталды. Бул спорттук мелдеш Оштун 60 жылдык мааракесине карата уюштурулуп, түштүк аймактык жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулар курамынын арасында өткөрүлүп, спорттун волейбол түрү боюнча күч сынашты. Сыйлык тапшыруу аземинде университеттин окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамытов катышуучуларга ыраазычылык билдирип, жеңүүчү командаларды куттуктады. Ким күчтүү болса, ким ийкемдүү болса, ким шамдагай болса, жеңишке жетишсин дегендей, мынакей бүгүн ийкемдүүлүк, шамдагайлык, жакшы оюн көрсөткөн биздин командаларыбыз жакшы ийгиликтерге жетишип отурат. Өзүбүзчө бир өзгөчө бир идеялар пайда болду. Кудай кааласа мен ойлоймун, оюн жакшы болот деп, анан приздер дагы жакшы болот. Ойрет насип кылса эми күчтүүлөр утат. Ош мамлекеттик университетинин окутуучулар курама командасы жакшы даярдык менен келдик. Буйруса жакшы оюн көрсөтүп, ийгиликке жетебиз деген ойлорубуз бар. Жыйынтыгында эркектер арасында 1-орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин командасы, 2-орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, 3-орунду Ош технологиялык университетинин командасы, 4-орунду Ош мамлекеттик университетинин 2 командасы. Аялдар арасында 1-орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, 2-орунду Ош технологиялык университетинин командасы, 3-орунду Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин командасы, 4-орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин командасы ээледи. Жеңүүчү командалар жана мелдешке активдүү катышкан окутуучулар кубок, диплом, акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты.